Атлантикадан чыккан циклон Орусиянын батыш тарабында жүрүп жатат. Аны орустар Десмонд деп аташты. Бул циклондо шамал күчтүү болгондуктан өтө кооптуу жагдайларга алып келди. 11 каналында аба ырайы тууралуу маалымат. Сиздер менен мен Гүлүм Эркинбек кызы. Саламатсыздарбы? Десмонд азыр чыгышты карай багыт алды. Бул циклон Борбор Азия өлкөлөрүнө качан жетиши азырынча белгисиз. Бирок азыркы учурда бул өлкөлөргө суук түшүп, кар жаап, кыш өз ордун ээлей баштаган кез. Бул тууралуу кененирээк. Эртең Кытайдын Ак Суу шаарында түнкүсүн асман ачык болгону менен күндүзү кар жаайт. Абанын температурасы Үрүмчү шаарына салыштырганда жогору. Үрүмчүдө бүгүн күн ачык болсо, түнкүсүн кар жаап, эртең менен токтойт. Өтө кубанбаңыздар, себеби кар кайра эле түшө баштайт. Казакстандын Борбор шаары Астанада токтоосуз жаан жаап жатат. Кардын түшүүсү 2 күнгө созулат. Алматы шаарында болсо бүгүн жааган жаан эртең карга айланат. Астанага салыштырмалуу абанын температурасы жогору. Ошондой эле жагдай Өзбекстандын Фергана өрөөнүндө да күтүлөт. Себеби эртең бул жерде абанын температурасы орто ченемден төмөн болмокчу. Бирок Ташкентте аба ырайы туруксуз, себеби кар менен жаан алмак-салмак орун алмашып жаамакчы. Нукус өрөөнүндө эртең жаан токтойт, кар кез-кез менен жаашы мүмкүн. Түркмөнстандын Дашогуз өрөөнүндө жаан токтоп, түнкүсүн асман ачылат. Күндүзү асманды булут каптап, кечинде кар жаашы күтүлөт. Борбор шаары Ашхабадта болсо, түнкүсүн жааган жаан күндүз карга айланып, абанын ымдуулугу 90% жетет. Тажикстанда да кар жаайт. Хорок өрөөнүндө эртең абанын температурасы минуска түшүп, жааган жаан карга айланат. Душанбеде бүгүн кечке жааган жаан эртең кар болуп түшөт. Баткен менен чектешкен Ходжент шаарында да так ушундай көрүнүш. Кыргыз гидрометтин билдиришинче, 10 декабрда Кыргызстанда көпчүлүк аймактарда кар жаап, кээ бир райондордо жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Зымдарга жана бактарга суу кар жармашат. Жолдор тайгак болушу жана тоолуу райондордо кар күрткүсү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 17-22 метрге чейин жетет. 2 күн аралыгында жаап өткөн жаан-чачынга байланыштуу Бишкек-Ош автоунаа жолдорунда кар көчкү түшүүсү күтүлөт жана жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Алдыдагы күндүн аба ырайынан кабардарсыздар. Саламатта болуңуздар.